Assalamu alaikum tuğanlar. Salamaslar tınısınardı. Azı bir 15 min 20 min oldu şey apam çalıp mıyzamsız gelip karındaşı menen apamın danlılarını жазып kettir. Milisadan dep geliştir. Birok men bilmedim. Qaysı suretke tartıp aldığınız için yok. Danlıyın gördüğünüz bizim yok deyip apam. Adam şu o şartık milisaya gayrılık götürdüler. Mesen mın bolo, milisan bolo men aytıp koyuyorum. Mıyzamsız geldin mi? Mıyzamsızga jol beresin. Men oşo kim участковый болосун bu, opera болосун bu, je SMB'dan opera болосун bu, men daha bir jol aytıp koyuyorum. Mıyzamsız men үйüme girgen akın jok ele. Gelip apamın, karındaşımın danlığын alğanга. Men o şardık milisa начальник kim hazır bilbetkemin gayrılık götürdüler. Uşuna mıyzamsız kılıp жүрген milisalardı SMB'nın o şarındağı öküllüğüne de gayrılıp kettim начальниги. Mıyzamsız menin үйüme barıp ata-enemin, apamın menen karındaşım danlığын algan üçün sizler жооп бересиңер. Men ошо түңөргө мен кетем дедим. Дагы бир жолу бара турган болсоңор үйгө мен айтып кетейин туугандар. Дагы бир жолу бара турган болсоңор, мен Москвада туруп алып иштеп бүтүрөм. Мен ишенесиңерби? Мен жакында барам. Assalamu alaikum assalam. Men dagы gayrılıp кетем. Мына Ош шаарындагы ОУдун начальнигине СМБ'нын начальнигине gayrılıp кетем. Дагы бир опериңер мыйзамсыз мен үйүмө барып, апам карыган апамдын жанына барып, данныйларын ала турган болсоңор мыйзамсыз. Жоопко мен силерди тартыртам. Ошо алыста турсам дагы. Ошон үчүн эскертип кетем туугандар. Дагы бир жолу ошондой нерсе боло турган болсо, мен силер үйгө 10 жол келсеңиз да мен өзүм билгеним кылам мен. Мен акыйкат, калыстык сөзүм айтып келгем. Айта берем дальше. Мен садырыңан да коркпойм, ташыңан да коркпойм, гекемиңан да коркпойм, эч кимиңен коркпойм. Мен чорныйыңан да коркпойм. Мен ачык айтайынчы. Түшүнбөгөн кандай адамсыңар силер? Силер качырды тулпар кылып апарып алып, энеңизге же ол качырыңа тулпал боло албайт. Качыр боюнча калат туугандар. Мен позициямды өзүм билесиздер. Мен таныган эмесмин президентти, тааныбайм дагы. Себеби мыйзамсыз келген президент никогда танылбайт. Ошону билип коюңуздар туугандар. Анан дагы эскертип кетейин. Эртең 24-тө Москвага визит менен келет. Мен сюрприз менен тосуп алам бул кишиничи. Мен ушу митингме кандай сюрприз кылып тосуп алам мен өзүм билем. Анан мен карыган апамдын үйүнө барып, 72 жаштагы карындашымдын данын алганга силердин укуңуз жок болчу. Мага чыккыла. Мен Москва шаарындамын. Мына Рахат Алиев деп ким? Ошо чыксын мерди представитель Москваданчы. Мен сүйлөшкөн учурда эркекче чыккыла мындай сүйлөшөлү. Анан каяктагы аял кишилерге барып, күчүңөрдү чыгарып данныйларын аласыңар. Мен данныйым барбы силерде? Туурабы? Дагы эскертип кетем. Дагы бир жолу үйгө бара турган болсоңор, капа болосуңар. Мен колуман келишинче силерди жоопкерчиликке тартырганга аракет кылам. Ошол туугандар. Бул бетбактар эми мен үйүмө бара Ош шаарында жашаган үйүмө бараттыр. Бүгүн апам звонок кылып калды, балам жөн эле жүрбөйсүңбү депчи. Ана мен айттым апамачы, апа сиз аралашпай эле коюңуз. Үйгө биринчи жолу милиция келген жери жок бул. Биринчи жолу үйгө милиция келген жери дедим. Менин тандоом ушул дедим. Мен акыйкатты тандадым, калыстыкты тандадым. Мана ошол. Ошон үчүн туугандар, рахмат Ильяс. Ошон үчүн айтып коеюн. Ош шаардык милицияга айтып кетейин. Ош шаарынын СМБ'сине айтып кетейин. Мени үйгө келип 10 жол келсеңер да коркута албайсыңар. Мен корккон адам эмесмин, андай адам эмесмин. Силер мыйзамсыз кылган ишиңерге жооп бересиңер. Мына мыйзамсыз келген президент да жооп берет. Азыркы отурган президент да ошол жооп берет. Мына садыр мыйзамсыз келген президент. Мындай айтканда его назначили. Ооба коркутуп, бирок мен ал нерсеге давленияга баш ийбейм. Эжеке, Айшеже, мен чындыкты, калыстыкты өлүп түрмөгө тыкса да калыстыкты айтып тура берем менчи. Калыстык обязательно керек. Мына жер маселеси болобу, чек ара маселеси болобу туугандар. Бул туура эмес да. Эми каяктагы мен апам 72-ге чыккан аял, карындашым 4 баласы менен үйдө отурса, келип үйгө кирип данныйын алып кетиштир. Ол кандай нерсе? Мен ушул Ген прокуратурага кайрылып кетет элем. Ген прокуратура мынау ким эле? Зулушуп эле. Ушул боюнча мен официалдуу заявление кайрылам. Мыйзамсыз келип, ата-энем коркутуп, ушул сотрудник милиция дептир. Эми ким экенин билбедим. Данныйын алып калбаптыр. Ушуларды бир чара көрүп, иш козгоп, бир чара көрүп коюңузду суранам.
Bizde prokuratura деген эле названиясы болсо билбейм. Булар чара көрөбү билбедим го. Бирок мен дагы эскертип коем. Мен корккон эмесим, коркпойм. Бир Кудайдан корком. Мен калыстык үчүн, мен айтып атам, калыстык, акыйкат үчүн до конца барам. Мени коркутам деп ойлобоңуздар, мен коркуп деле калбайм силерден. Мен ошо Ош шаарында канча ким каерде иштегенин бардыгын билем. Анан ушундай мыйзамсыздык иштер менен аракет кылган ошо сотрудник полиция, милиция, сотрудник СМБ ошолорго айтып кетейин, эскертип кетейин. Туугандар, акырети жаман болот. Мен Кыргызстанга барам жакында. Мен өзүм барганда сүйлөшкүлө. Мен сенден качып да отурбайм. Мен өзүм эле ошо СМБңарга барам, же ошо милицияңарга барам өзүмчү. Мен корккон эмесмин, коркпойм дагы. Түрмөгө апарсаңар деле коркпойм, башкасына апарсаңар деле коркпойм. Бирок мыйзамдуулук керек, туугандар. Мен ошо Ташиев менен Садырды жамандап койгон үчүн ошондой болуп атабы? Мен калыстык сөзүм айттым, туугандар. Качырды тулпар кылып апардыган, качыр никогда тулпар болбойт. Ошол эле нерсе, туугандар. Мына көрүп атабыз, Кыргызстанда чек ара маселеси, Баткендеги, Алабулгада чек ара маселесин үн катпай койду го. Үн катпай койду, туугандар. Ошол боюнча сүйлөгөнүмө бүгүн Ош шаарында апам жашаган үйгө келип, карындашымдын апамдын данныйын алып кетиштир. Мен туугандарга кайрып кетет элем, кыргыз жарандарына. Коркпоңуздар, болгон нерсени калыстыкта, акыйкатты айтып жүрө бериңиздер. Биз качандыр бир күнү Кыргызстанда мыйзамдуулук, тартипти, калыстыкты орнотобуз, Кудай кааласа. Бизге окшогон мигранттар кайтат, Кудай кааласа. Кыргызстандын экономикасын көтөрөбүз. Биз мигранттар менен эсептешесиңер, силер Кудай кааласа, кыргыз бийлиги кандай болсун биз менен эсептешесиңер. Биз мындай айтканда бир чоң күч болобуз, мигранттар. Мен дагы эфирге киреттим. Ушул эфирими бөлүшүп койсоңуздар, мына Ош милициясы, Ош шаардык милициясы, Ош шаарынын СМБсына кайрылып кеттим. Ош областынын СМБсына кайрылып кеттим, начальнигинечи. Мыйзамсыз кылган нерсеңерге жооп бересиңер, туугандар. Мен силерден коркуп да калбайм. Коркпойм деле. Силердин президентиңер тааныбаган, силерди деле тааныбайм. Мындай айтканда ачык эле айтайынчы, ошондуктуңар келсечи. Ошон үчүн мыйзамдуу президент келгенде акылдуу, жок дегенде честники дебеген, Лихуан дебеген акылдуу президент келгенде ошондо тааныйм. Мен Жээнбековди тааныган эмесмин, Атамбаевди тааныган эмесмин. Садыр абаңар тааныбадым, ошол туугандар. Мен дагы эфирге кирем, туугандар. Аман болуңуздар, тынч болуңуздар. Дагы бир жолу кайрылып кетейин. Ош шаарынын СМБси, Ош шаарынын УДСи начальниктен кайрылып кетейин. Мыйзамсыз жөнөткөн ошол сотрудниктериңерге жооп бересиңер. Менин үйүмө без причина барып, ата-энеми, апамы, карындашым беспокойтуп үчкөн, силер жооп бересиңер. Кандай основания силер ошолордун данныйларын алдыңар? Ошол үчүн да жооп бересиңер. Тартип, мыйзамдуулук Кыргызстанда болуш керек. Кем не болду? Сотрудник полиция, сотрудник милиция, СМБ сотрудник. Мен разница нет. Президент болосун, мага кызыгы жок, туугандар. Жоопко тартыласыңар, Кудай кааласа, ошол жоопкерчиликти аласыңар. Ошол эле сотрудник ким участковый болосун, ошо опер болосунбу, ЖСМБнын опер болосун, мага кызыгы жок. Саламатта калыңыздар. Аман болуңуздар. Дагы эфирге кирем, туугандар.